Менин атым Чолпон Карбозовна Дыйканова, Карбоз Дыйкановичтин улуу кызы болом. Менин жанымда менин иним турат, Салморбек. Мен тилчи болгондуктан, ошон үчүн атамдын иштерин мындай көбүрөөк билем. Ошон үчүн тилге өзүм дагы жакынмын. Эми биз үчүн бүгүн, биздин үй бүлө үчүн аябай чоң майрам. Атабыз тирүү болгондо 100гө чыкмак. Атабыз 22 жыл мурда кетип калса дагы, атабыз бүгүн тирүүдөй бизге билинип атат. Канчалык китептери бүгүн выставкада уюштуруп атат. Канча бирге иштеген студенттери, тааныган атабыз жөнүндө жакшы жылуу сөздөрдү айтып атат. Эми китепканага биз аябай чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чынында ушу улуттук китепкана кыргыздын маданиятынын руханий өзүнчө бир борбору десек туура деп ойлойбуз. Үй бүлөнүн атынан биз бүгүн 100дөн ашык сөздүктөрдү белекке бердик. Биздин атабыз тюркологияда иштегендиктен кыргызча, орусча, тува, хакас, карачай көптөгөн түрк элдеринин сөздүктөрүн чогултуп, ошолордон мисал алчу. Ошол сөздүктөрдү биз китепканага белек катары тапшырдык. Жалпы Кыргызстандагы окурмандар үчүн ойлойм бул өзгөчө белек болот деген. Мен атам деле ушу элдерде айтылган мондай жарандарга карайт деп ойлойм. Анткени менин атам Карбоз Дыйканов өз өмүрүн кыргыз тилине, кыргыз элинин келечегине арнап, бүт өмүрүн ушу жөнүндө иштеп, күрөшүп жүргөн. Анан улуттук китепкана илимге жакын болгондуктан мен билем. Кыргызстанда кайсы байлыктар бар? Эң байлык биринчи байлык. Биринчи байлыктардын ичине ушу именно китепканалар кирет. Анткени илим, дилим, келечек бүт илимден таазир көз каранды болот. Ошондуктан мен ойлойм, мамлекет, бийлик китепканаларга дагы көбүрөөк көңүл бурса жакшы болот деп. Анан ушу улуттук китепканага, Алыкулов Осмон атындагы китепканага чоң ыраазычылыкты билдирем. Силердин директоруңарга, Нуржан Рахимовнага абдан ыраазычылыкты билдирем. Китепкана только жакшылык каалайм, жакшылап иштеп, гүлдөп тургула кыргыз элинин келечеги үчүн. Рахмат силерге.